Москвада иштеп жаткан мекендештерге 3 эскертүү. Биринчиден, өзүң үчүн акча чогулт. Буяка кээде билесизби, ушундай жаш жигиттер өмүрүн кетирип акча жиберет, бирок динден түшүнүгү жок ата-энелер тойго, тулан күнгө ар нерсеге сарптап, байкуш баланын 5 жылдык пешене терин асманга чачып жиберет да. Демек, ошо Россияда иштеп атасызбы, айырмасы жок, Европада иштеп атасызбы? 3 бөлүккө бөлүп, бир бөлүгүн сөзсүз түрдө бизнеске, Кыргызстанга келип кафе ачам, ресторан ачам, же өзүмдүн ойлогон бизнесим бар, ошого тигемин деп акча чогултуш керек. Той кылам деп эч качан иштебеңиз. Келип ушундай той кылам деп эч качан иштебеңиз. Чындап иштегениңиз тойго кетип калат анда. Ниет туура кылыш керек да. Демек, иштегениңизди бир бөлүгүн бизнесиңизге сактайт экенсиз. Тойго эмес, мааракеге эмес, бир кырсык үчүн ушундай ниет коет да, бирдеке болуп калса ошого алып коеюн дейт да. Ондо точно бирдеке болот. Ниетиң жаман сен. Анда ниет кыла жаман ниетти бизнес үчүн. Бизнестин пайдасын дагы жарымы керек болсо, Аллах үчүн ихсан кылам деп ниет кылып кой, Аллах берекесин берет. Ал эми экинчиден, биз алма алып барат Казакстанга, алманы сатып акча алып келет, валюта алып келет. Биз мисалы иштейбиз бир жерде. Товар сатабыз, ошо товарга жараша акча алабыз. Акча алып келебиз. Барган мигранттар Москвага эч нерсе алып барбастан валюта жөнөтүп атат. Нени берип атат билесизби товардын ордуга? Ал ден соолугун берип атат, өмүрүн берип атат. Эң кымбат нерсесин берип валюта жөнөтүп атат алар бизгечи. Айтайын дегеним, ден соолук жетет жок. Ден соолук жоготсоңуз, сиз акча жиберип жаткан адамдар дагы керек болсо сизди карабай калат. Сиз ден соолугуңуз бар, иштеп жүрөсүз, сиз сөзүңүздү өтөт алар адамдарга. Ден соолугуңуз жок, бир жатып калың эле. Керек болсо ушундайлар көрүп атасыз, бир тууганды карабайт. Ден соолугуң жок болсо. Аялын таштап кетип калат, аялы ооруп калса. Эркек ооруп калса, аялы таштап кетип калат. Демек, ден соолук биринчи орунда. Бир мурдону өтүп жууп, 2-3 күн жүрчү, эмне болуп кетет экенсиң? Каякта не тамактын жити бар деп. Айтайын дегеним, мекендештерим, өзгөчө Москвада сууп же ыстык болуп, ар нерсе болуп, мекендештерибиз ден соолугуна маани бербейт. Мен ошол жакта 7 айдай жүрүп, практикада болуп, башка болуп, тебиштер менен жүрүп, сапарлар менен, илимий сапарлар менен барып турабыз Москвага. Теп карайсың да, байкайсың көп нерсени. Биз мисалы квартирага башкага 15 000, 20 000 рубльга кирсек, 15 000, 20 000 зарплатага иштеп аткандар бар ошол жерде. Ошону жеткизип атат, үйүнө пирус жөнөтүп атат. Ден соолукка маани бериңиз. Ден соолукка маани бериңиз. Ал жак суук. Суук да чындап. Ал эми үчүнчүдөн, мекендешим, эч качан сойку болбоңуз. Аял кишиге жаман мааниде жашаш оңой. Жаман мааниде аял киши үчүн жашаш оңой. Неге? Сулуулугу бар, теласы бар. Кичине кыйналып калса, өзүнүн реклама кыла коет, денесин сатып акча иштей коет. Бул аял киши маанисин айтып атам. Эркек кишиге кыйын, ал сойку болуп кете албайт. Чындап көчөдө калат, чындап реал пешене термей иштешке туура келет да. Аял кишиге оңой, кээде эгер динден түшүнүк болсо, туура багыты, Кудайдан коркуу сезими болбосо, акча табыш өтө оңой аял киши үчүн. Айтайын дегеним, сойкулук бир эле аял тараптан болбойт. Эркек сойку болбойт, аял сойку болбойт. Кыздык маселесин айтканда дагы кыздарыбыздан кыздыкты талап кылат. Кыз чыкпады, башка деген сөздөрдү айтышат. Бирок эркектин эркектигин ким текшерет? Эркектин чындап эркектигин ким текшерет? Кандай аппаратурада текшеребиз аны? Бардыгы коом келип кыз балага жабышып алган. Бирок эркектин эркектигин кантип текшеребиз? Ким ушуну суроо кылып атат? Сен өзүң эркексиңби деген суроону ким коюп атат? Суроо жооптордо керек болсо телевидениялар келип суроо жооп кылат. Кыздык маанилүүбү, маанилүү эмеспи деп. Эркектин эркектиги маанилүү, маанилүү эмеспи? Мен суроо берип атам силерге. Маанилүү, маанисизби?
Кандай аппаратта текшеремиз эркектин эркек экенин? Эркек каалагандай жүрөт көчөдө, каалагандай ойноп жүрөт. Акыры келип, мага кыз болуш керек эле. Сен андай эмес экенсиң, мындай эмес экенсиң. А сенчи сен? Сен кимсиң? Деген эч ким жок. Биринчи мен болдум ошо. Кечирим сурайм.